жыныстык мүчөнүн размерин, бөлөгүн, канчалык таасири бар? Сексуальность человека зависит не от размера половых органов дейт, от головы дейт да. Ал эч кандай размерден зависит этпейт. Себеби бизде аялдарда влагалищанын кындын узундугу 8-10 сантиметр. Ошо 8-10 сантиметрде эрогенный эмелер жайланышкан. 8-10 сантиметр болду, значит ал нормально, полноценный. Ошондуктан ал влагалище өзү чоюлат. Бизде институтта окуп жүргөндө бир эжеге берилди да, эмеденчи ошол айтат эле да. Бул адамдын сексуалдуулугу анын жыныстык мүчөсүнөн көз каранды эмес. Анын башынан көз каранды депчи. Сен кандай эме дедин колдоно аласың ошону. Себеби кээ бирлер чоң болсун дептир. Чоң болгон ал жерден дейт, ал влагалище өтө чоюлчаак келет дейт. Ал жерден 50 сантиметрдик бала чыгат дейт. Андай член жок дейт. Ал наоборот чоң чилендер кээде, чоң жыныстык эркектин мүчөсү кээде аялдарды болезнь ооруга алып келет. Да, кооптуу. Кровотечение болушу мүмкүн, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал жерден дейт, баягы эжекебиз айтып атпайбы? Ал жеринде дейт, баланын башы чыгат дейт, андай член жок дейт. Ошондуктан ал жыныстык мүчө буякта роль ойнобойт. Себеби мунун өзүнүн тактикалары бар да.